Мен президент болгондон бери бир да сөз айткан жокмун. Канча айтса да, не десе дагы мен айткан жокмун. Үчүн дегенде мага мамлекеттин элдин биримдиги, тынчтыгы, мамлекет бүтүндүгү менин абримен дагы, менин тагдырыман дагы бул бийик турат, бийик турат. Аны кантип айтса дагы, эмне чечим кылам, кандай сөз айтса дагы, эмне кылып атса дагы мен көңүл бурган жокмун. Өзүңөр көрүп аттыңар, өзүңөр баа бергиле. Эмнеген сөздөр айтылып атты. Сөздөр айтылып атты. Мамлекет экиге бөлгөнгө чейин барып ачты. Мамлекеттик бийликти басып чакыртаа болуп атты. Мен эми баардыгын чыдадым, күттүм, эми токтор деп. Күттүм, бирок аягын алып келип туруп, өзүн да туңгуюкка, мени да туңгуюкка, мамлекет да туңгуюкка алып келип салды. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегинде эми чечилет. Ал өзү менин колумда эмес, ал менин колумда эмес. Ага чейин экөөбүздүн колубузда болчу. Алдан өтүп кетти. Өтүп кетти. Азыр эми бул сот бийлигинин, укук органдардын колунда. Мына кече ал боюнча дагы жанагы мына баасын берди парламент, саясий баа берди, саясий берип аткан парламент. Чечимин уктуңар, көрдүңөр баардыгын тең. Мен буга бир нерсе кошуп айта албайм. Айта албайм. Бул менин деле жүрөгүм оорутат. Мен ойлонтот. Мага дагы бул маселе оңой эмес, оңой эмес. Мен эми ачык айтканда бир топ адамдардын кызыкчылыгын коргобой, мен мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын коргогонго өттүм. Бул менин тагдырым. Анан келечекте мени эмне күтөт, кандай күтөт? Ал бир Кудайдын колунда, Кудайдын колунда. Ал эми эмне күтөт деп ойлонуп отурсаң, мына алып көргүлө азыр чыгабыз, эмне болобуз билбейбиз. Эртеңке чейин жашайбыз, ал биздин колубузда эмес, ал Кудайдын колунда. Ошон үчүн мен кеңешим баардыгыңарга тең. Күнүмдүк ишти туура алгыла. Эртең менен туруп, кечке таза жакшы жүрүп, үйдөн чыкканда Кудайга тилеп, бир күндүк иш жакшы кылсаң, эртеңки жакшы кылсаң, күндүк иш жакшы кыла берсең, ал келечек жакшы болот. Анан келечекте эмне болгондо ойлоно берсеңиз, анда бүгүнкүдөй иш болбойт, кийинки да иш болбойт. Ал Кудайым айткан болот. Ошон үчүн баары бир келечекте мен мыйзамдын астында, Кудайдын астында жооп берем деп аракет кыла берсек, туура жүрсөк, туура иштесек, таза жүрсөк, таза иштеп, туура жүрүп, берген уурдуларга туура болуп иштей берсек эле, иштин баары жакшы болот. Келечек аны көрсөтөт кандай болот.